Барпы айыл өкмөтүндөгү Чокмор айылында жаңы төрөт үйүнүн курулушу жүрүп жатат. Бул курулуш түздөн-түз курултайдын натыйжасы болду. Анткени бул аймакка төрөт үйүнүн зарылдыгы курултайда айтылган эле. Бул элди курултай ушу бийлик менен элди экөөнү ынтымакташтыртып, ошол элдин үнүн жеткирүү. Анан бийликтегилер ушуларды элдин үнүнө аткаруу, кандай бир эмне муктаждыктарына. Кудайга шүгүр ушул жакшы, бизде бир 3 көйгөй бар эле. Şu 3 көйгөйдү айттык эле, мисалы үчүн бизде 30 жылдан бери ушу бир роддом курулбай атат эле деп. Ушул нерсени Кудайга шүгүр мына Камчыбек Кыдыршаевдин бир мындай демилгеси менен, ушул кишинин айтуусу менен ушул бир жерде 3 гектарча жер бөлүнүп, бир бактан şu жерге роддом курулуп атат. Курултайда айтылган 44 көйгөйдүн 90% чечилди. Кээ бир жумуштардын долбоорлору такталууда. Өз кезегинде элдин мүдөөсү орундалып келе жатат. Буга мисал катары Ырыс айыл өкмөтүндөгү Фуркат жалпы билим берүүчү мектебинин курулушунда атоого болот. 38 жылдан бери бүтпөгөн курулушка республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, аяктоо алдында турат. 2 жылдын ичинде көзгө көрүнгөн нерселер, өзгөрүүлөр болуп атат да. Бул биздин мектеп эмес, башка жерлерде деле абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы, Жалал Абад шаарына чыксаң, жылда болбогон эч көздө көрүнбөгөн мындай иштер болуп атат. Бул мектебибизде деле 85-жыл курулуш иштери башталган. Бул мектеп бүтөт десе, бул жомок дейт эле да. Мен иштегениме 7 жыл болду. Шу мектеп бүтүрөм десем, жомокду айтпачы дейт эле. Мына быйыл жомок эмес, акыйкат, чындык көрүнүп турат. Бул өкмөттүн иштегени, мамлекет чындык бар экени көрүнүп турат. Курултайда Сузак-Каду жолунун көйгөйү да айтылган. Мындан улам 5 чакырымга асфальт төшөлдү. Райондун аймагында 30 чакырымдык жол оңдолду. 7 мектептин курулушу жүрүүдө. Айрыкча балдар бакчасынын көйгөйү да көтөрүлгөн. Бул Сузак-Каду жолубуз бар эле. Делегаттар ошол маселени көтөргөн. Ошонун бир эң эле жаман болуп кеткен участкаларын бир аз жаңыдан асфальт төшөп берүү боюнча бүгүнкү күндө ал жерге 5 километр асфальт төшөлдү. Жалпы бир 29 миллион сом 52-чи жол тейлөө мекемеси тарабынан төшөлүп атат. Ошондой эле бул Ташбулак айыл өкмөтүндө дагы бул жерде делегаттардын көбүнчө берген маселеси бул социалдык объектилер боюнча бүгүнкү күндө ошол маселе көтөрүшкөн. Бүгүнкү күндө ошолордун бир 90% буюрса аткарууга алынды десек болот. Элдик курултайга 2 гана күн калды. Бүгүнкү күндө аны өткөрүү боюнча даярдык иштери аяктоо алдында турат. Уюштуруу комитети жыйындын өтө турчу ордун бекитип, эл менен жолугушууларды жыйынтыктап жатат. Буга катар элдик жыйынын атайын сайты иштелүүдө. Курултай деген сайт да ачылды. Эми курултайдын делегаттары билип атышкандыр. Жалпы эл эле кызыккандар, ушул курултайга кызыккандар ошол сайтка кирип эмне маселе болуп аткандарын, эмне жаңылыктар бар экендигин билип турса болот. Делегаттар регион болуп өздөрүнчө группа ачышып, азыр эми техниканын ушуну онлайн сүйлөшүүнүн мүмкүнчүлүгү кенен болуп калгандыктан өз ич-чарадагы мындай жыйындарды өткөрүп атышат. Анткени курултайда эмнени маселени көтөрөбүз, эмнени сүйлөйбүз дегенди тактап атышат. Себеби былтыркы өткөн курултайда биз көп тажрыйба алдык. Азыр кимдер сүйлөйт, эмне маселени көтөрөт, бири-бирине окшош болуп калбаш үчүн, бири көтөргөн маселени кайталанып калбаш үчүн тактап атышат да азырчы. Элдик курултайдын делегаттарынын ар бир суроосу такталып, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жарыяланат. Жалпысынан бардык сунуштар эске алынат. Алардын негизинде бардык бийлик бутактарына курултайдын жүрүшүндө келип түшкөн маселелер боюнча тапшырмалар жөнөтүлмөкчү.